Саламатсыздарбы урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин эфирде коуч, психолог, педагог Барчина Кадырбекова эжебиз келип отурат. Аны эмесе бир кызыктуу, пайдалуу, маанилүү ошол учурда маңыздуу эфир болот деп ойлойм. Саламатсызбы, кандай келе алдыңыз? Саламатчылык, рахмат. Сон Күн ысык болуп атат. Эң эле биринчи суроом ушундай болсун. Негизи ушул кээ бир адамдар күн ысыкты жакшы көрүшөт да. Кай бирлери күн ысыгы бул зыян деп эсептейт. Сиз үчүн кандай? мен үчүн экөө тең эмес. Кандай болсо ошондой күн ысык. Анда эң эле биринчи суроо, кайсыл жактан болосуз, ошол тууралуу кыскача айта кетсеңиз. Жалал Абадтын кызы болом өзүм. Турмушка Өзгөн районуна чыккам. Ошол. Психолог боласыз азыркы учурда. Андан кийин негизи эле мурун кичинекей кезинде ар кандай кесиптерди, ар кандай кесиптин ээси болгуңуз келет эмеспи? Анан сиз ошол мезгилде кандайдыр бир башка кесипти көздөп, анан психолог болуп калганда дароо эле ошондой болуп калдыңызбы же? Жок, бул менин экинчи кесибим. Биринчи кичинекей менен эле, жаш кезимден эле мугалим болууну каалайт болчумун өзүм. Анан кийин эмне болду? Заман өзгөрүп кетти. Андан кийин мугалимдер аябай бечаралар деп ойлойт болчумун. Бирок окудум 5 жыл. Образованием филология. Анан кийин турмушка чыктым. Кесибим боюнча да иштедим. Параллельно заман өзгөрүп кеткенде бизнес башталып кетпеди. Анан ишкерлик менен дагы алектендим. Анан кандайдыр бир турмуштун татаалчылыктары мени ушул психологияны изилдөөгө туура келди да. Бул менин экинчи кесибим десем болот. Өзүм педагогмун го эми, филолог, педагог да. Кийин анан кошумчалап мен педагогика психологияны окудум да. Анда биздин темабызга өтө берсек, өзүн сүйүү азыркы учурда актуалдуу темалардан десек болот. Себеби көпчүлүк адамдар ушул өзүн сүйүүдө, өзүн таанууда, жаратууда бир топ эле кыйналышат. Кай бирлери кайсы бир 18 жашында өзүн тапса, кай бирлери бир улгайып 34 жашка чыкканда табышы мүмкүн. Анан ушул негизи эле өзүн өзү сүйүү деген бул эмне? Ошол тууралуу айтсаңыз. Улгайып 34 жашты деп айтсаңыз, мен күлкүм келип атат да. Анткени 34 жаш жашоонун жаңы башталыш. Улгайып дегенде бир 80 жашты айтсак болот. Өзүн сүйүү дайым эле актуалдуу болуп келген. Анткени негизи психологияда баардык нерселердин келип чыгышы бул биздин өзүбүздү сүйбөгөндүктөн болот да. Ички нерсе да, ички нерсени, ички жан дүйнөнү изилдей турган илим. Анан ичимде эгер мен өзүмдү өзүм кабыл албаган болсом, анда мен дайыма сырт менен күрөшө берем. Менин күчүмүн баары сыртты жеңүүгө, же болбосо сырт менен дайым өзүмдү салыштыра берем. Ошого кетип калат да. Негизги нерсеге күч калбай калат. Ошондуктан бул дайыма актуалдуу. Анан өзүн өзү сүйүүдө адамдар ичинен сыртынан жакшы болуп жүрүшү мүмкүн, бирок ичинен кандайдыр бир тоскоолдуктарды жеңе алышпайт да. Ошол нерсени кантип жеңсек болот? Өзүбүздү кантип кабыл алсак болот? Өзүн сүйүү ички арналат да, өзү сыртка арналбайт. Хорошо, мен суроо берейин эми сизге. Өзүн сүйүү дегенде, өзүңүздү сүйүү үчүн кандай нерселерди кыласыз, например? Өзүмдү сүйүү үчүн өзүмдү жакшы көрүп, өзүм каалаган нерселерди кылып, эч нерседен өзүмдү чектебей. Эч нерседен ошолорду атай кетсеңиз, каалаган нерсеңиз эмне? Мисалы, кайсыл жерге баргым келсе, ошону кылам. Ошону барасыз. Эмнени үйрөнгүм келсе, ошону үйрөнөм. Ичимде эмнени каалап жатсам, ошол нерсеге аракет кылам. Жакшы экен. Сиздики более мындай глубокийраак кетип атат. Негизи өзүн сүйүү дегенде академиялык психологияны алып карасак деле, өзүн сүйүү негизи өзүңө камкордук кылгандан башталат деп айтылат да. Ошондо биз аялдар баарыбыз эле камкордукту эмнеден баштайбыз? Бетибизден баштайбыз, сууланып баштайбыз, же жакшы кийим алабыз, же кандайдыр бир жакшы көргөн тамактарыбызды өзүбүздөн аябайбыз. Же болбосо өзүбүзгө жаккан хобби менен алектене баштайбыз. Ошондо караңыз, баардык нерселерди дагы деле сырттан кылып атабыз биз. Өзүн сүйүүдөн мурда сүйүү эмне экендигин биз чечмелеп алышыбыз керек. Аны кантип чечмелесек болот? Мисалы үчүн, сизди бир жигит сүйүп калгандыгын сиз кантип билесиз? Мисалга алсак, ал бизге өзүнүн маани бере баштайт. Бизге каалаган нерсесин кылат, бир нерселерди алып берет. же болбосо жакшы сөздү арнайт. Жакшы сөздү арнап, бир нерселерди алып берсе, жакшы мамиле кылса эле ошондо сиз
мени сүйүп калды деп ойлойсуз дагы? Көпчүлүк кыздар ошентип ойлоп калышы мүмкүн, бирок Сизчи? башында ошентип ойлоо болот, бирок кийин андай эмес. Кийин андай эмес. Кийин кантип билсек болот өзүн сүйгөндүгүн? Сизди сүйгөндүгүн? Кийин сени кандай болсоң ошондой сүйө баштагандан балким. Аны кантип билсек болот? Аны сага кандай сүйлөштү билет. Сиз жашыңыз, сизде опыт жок болгондугуна байланыштуу бул нерсени башыңыздан өткөрө элексиз, Хорошо. Эми бул жерде айымдар дагы көрүп атат, анан билишет да көпчүлүгүчү. Психологияда мындай: мени бир жигит жакшы көрүп кала турган болсо, чындап искренне жакшы көрүп кала турган болсо, анда ал жигит мени туурап баштайт. Менин сөздөрүмдү сүйлөп баштайт. Эмне үчүн? Анткени анын фокусу 100% менде. Мени менен дем алат, мени менен дүйнө көз карашы өзгөрөт. Мен мисалы үчүн бир баракчаңыз бар дейли Инстаграмда. Сиз мисалы аябай Америкага кызыгасыз дейли. А эгер ошол жигит сизди сүйүп кала турган болсо, анда ал жигит дагы Америка менен кызыга баштайт. Ошондо сиздин дүйнө көз карашыңыз менен ал неме Мен тарапка ой баштайт. дүйнөнү көрө баштайт. Ошондо ал 100% сизде болгондо ал сизди тыңшай баштайт. Ал сизди уга баштайт ал сизди кайталап баштайт. Көрдүңүзбү? Сизди копировать этели. Тескерисинче дагы болот. Мисалы үчүн биз аялдар турмушка чыгабыз. Жигит мени сүйүп калды, мен дагы сүйдүм деп турмушка чыгабыз. Чыгабыз дагы биз чыккандан кийин 100% эмне болобуз? Жолдошубуздун жашоосуна кирип кетебиз. Жолдошубуз эмнени чын деп тааныган болсо, ошону менен боло баштайбыз. Эмнени жакшы көргөн болсо, ошону кылып берүүгө өтөбүз. Даже жолдошубуздун жеке жашоолоруна чейин кийлигише баштайбыз. Анткени 100% ага берилип кеттик, туурабы? Ал ооба сүйүү. Бирок ошол берилүүнүн минус жактары дагы бар да. Ошону менен анан биз мен ага 100% берилгенде жолдош уже эмне кылат? 100% уверен болуп калат да, анан өзүнүн жеке жашоосу менен алектенип баштайт. Ошондо биз эме кылып баштайбыз. Мага внимание кылбай атат, мага көңүл бөлбөй атат деп баштайбыз, Демек, мунун баарын биз өзүбүз баштайт экенбиз да. Өзүбүз Бул сүйүү деген эмне экенин билбегендиктен болуп атат да. Сүйүү баягы мен айткандай бул 100% фокусту өзүң ошол адам менен жашоо. Ошол адамды тыңшоо. Демек, өзүн сүйүү дагы ушул эле сыяктуу. Мен качан өзүм сүйүп баштаганымда мен өзүмдү тыңшап баштайм. Мен өзүмдү угуп баштайм. Не только элдин ою боюнча элдер кирпик кадаса кирпик кадап же оозун боесо оозун боеп же укмуш кийинсе укмуш боеп Дубайга барбай салса Дубайга барбай салбай, андай эмес, эл сыяктуу эмес. Менин өзүмдүн ичимдеги музыкам болот. Мен ошол нерсе менен алектенип баштайм, анын ноталары менен алектенип баштайм. Ушул өзүн сүйүү менен эгоизмдин айырмасы кандай? Кээ бирлери мындай болот го, өзүмдү сүйөм дейт дагы, бирок ушунчалык өзүн жогору баалап алышат да. Анан өзүн ушунчалык, мисалы, жанында бир адамдын алдында өзүн аябай эле жогору сезишет да. Салыштырып баштайт, салыштырып баштайт. Мен мындан караганда мындай түз эле айтышат да, мен мындан караганда мен жогорумун деп элечи. Ооба. Же болбосо Бул негизи эгоизм. автоматически бул жагы неме салыштырып баштайт да адамды. Вот именно ошол жерде сүйүү жок. Мен эгер өзүм бирөө менен салыштырып аткан болсом, анда менде өзүмө болгон сүйүү жок. Тескерисинче. Мен баягы жеке өзүмө тиешелүү музыканы уга элекмин жүрөгүмдө. Ошон үчүн мен самооценка низкий болгондуктан мен өзүмдү эмне кылып баштадым? Салыштырып баштадым. Кимдер менен? Төмөнкүлөр менен салыштырганда мен өзүмчө кыйын болуп калам, баягы пустота толуп калат. Жогоркулар менен салыштырганда мен өзүм кайра эмне болом? Чөгүп баштайм. Эмне себептен? Кайра эле өзүм мен ким экендигимди билбегендиктен. Сүйүү жоктугунан. Вот именно ушул жерде эгоизм жатат. Эгоизм деген бул меники деген сөз да. Ал эми өзүн сүйүү деген сөз бул мен деген сөз, өзүңдү таануу деген сөз. Сиз ушул өзүңүздү качан тапкансыз? Негизи мындай го, өзүңдү табуу деп айтышат да, анан өзүңдү жаратуу деген дагы сөз бар да. Анан көбүрөөк кайсынысына биз кошулушубуз керек? Негизи экөө бир эле да, туурабы? Өзүңдү табуу, өзүңдү жаратуу деген. Жок, өзүңдү табуу бул таануудан башталат биринчи. Мен ким экендигимди таанымайынча мен өзүмдү таба албайм. Мен өзүмдү таап алгандан кийин өзүнөн өзү жаралып баштайт. Баягы мен мисал кылып айтпадымбы? Мен өзүмдү таанып баштайм качан? Мен өзүмдү тыңшап баштаганда. Мен тыңшап баштаганымда мен ичимдеги музыкаларды уга баштайм.
ал музыкалардын өзүнүн нотасы болот, аларды мен таанып баштайм. Анан ошол музыка эмне болгон чыгарманы жаратып атат, мен аны передавать этип баштайм, элдерге берип баштайм. Мына ошол нерсени жаратуу десек болот да. Кайра эле жаратуу бул өзүң таанып баштагандан башталат, ким экендигимди. Баары эле өзүн таанууга такалат. Сиз өзүңүздү качан таап, өзүңүздү качан жаратып? Мен өзүмдү таанып баштаганымда, ооба, мен психологияга келгенден баштап эле өзүмдү таанууга аракет кылып келем. Бирок адам баласы деги эле биз ушунчалык мындай чексиз затпыз да, ичибизге кирип ала турган болсок, бул чексиздик түгөнбөйт. Мен эмне кылып атам? До сих пор өзүмдү изилденүү менен аракет кылып атам. Анткени мен түгөнбөйм. Бирок мен вечность. Кээ бир айтышат го, мен ушунча жашымда өзүмдү таптым, өзүмдү жараттым депчи. Анын негизи көпчүлүгү кайсыл убакта өзүн таап, өзүн жаратып мындай жан дүйнөсүндө тынчтык орнойт, өзү менен өзү сүйлөп, өзүн өзү тыңшап баштайт. Адам өзү менен алектенүүдө убакыт болбойт, чектелбейт. Кээ бирлери мындай рожденный өзүн тааныган адамдар болуп, мисалы үчүн великий көпчүлүк адамдар бар го, например, алар ошол жаш кезинен эле бул сырткы дүйнө менен эч кандай байланышы жок, ички дүйнө менен жашашкан. Бул жөнүндө сонун фильмдер дагы бар. Великий адамдардын историясын карасаңыздар, сырткы дүйнө менен өтө деле чоң байланышы жок. Жаратмандарды карасаңыздар деле историясы ошондой. Мисалы, алар элчилеп мектепке барбагандар, элчилеп мындай университетти деле таштап койгондордун бүт баардыгы. Ал өзүнүн дүйнөсү менен алек болот да, анан адамзатына керектүү нерсени өзүнүн ичинен таап чыгат, туурабы? Демек, бул жерде неме убакыт менен чектелбейт. Качан сиз осознавать эткен маалда, качан сиз изденип баштаган маалда бул нерсе доступно. Анткени мен өзүм доступнамын, туурабы? Сиз өзүңүздү табуу үчүн кандай аракеттерди кылгансыз? Жаратуу үчүн? Эми байкалат. Мисалы үчүн биринчи эл сыяктуу жашап баштай беребиз да. Эл сыяктуу жигит сүйөбүз, эл сыяктуу турмушка чыгабыз, эл сыяктуу балалуу болот. Анан бир нерсе жетишпегендей боло берет, дайыма элечи. Баардыгы эле көпчүлүк адамдарда ушундай. Анан мүмкүн жетишпегендиктин айынан кыйынчылыктар болуп башталат. Бүт кыйынчылыктардын баары эң чоң кризис бул өзүңдү таанууга алып барып такайт да. Анан бир нерсе не то дейсиң да жашоодо. Бул жашоо меники эмес. Жашоо деген мындай болбош керек эле. Бир жеринен ката кетип атам деп. Мен 2011-жылы келдим психологияга. Ошол мен бардык эле интервьюларымда айтам да, мен аябай жакшы окудум, университетте жакшы окудум, анан и билим жагынан, кыз катары сулуулук жагынан деле кемчилдик жок эч жерде. Болгону сиздер айтмакчы, ошол самооценка деген нерсе менин мурдагы жашоодогу көз карашым, анан турмушка чыккандагы нерсе дал келбей калат да, ошол жерден түшүп кетет. Түшүп кеткенде анан мен жолдошум менен мындай чыгыша албай, жолдошум менен турмушта кыл келишпөөчүлүк көбөйөт. Көбөйгөндөн кийин тажайсың да, бир күнү чарчайсың кадимкидейчи. Чарчаганда анан кийин мындай болушу мүмкүн эмес деп ойлогом бир кездерде. Менин көз карашым значит совсем башкача нерсе, а жолдошумку башка нерсе депчи. А көрсөм менин формулам боюнча менден башка эч ким жок. Өзүң эгер чындап эле бактылуу болсоң, анда любой адамды бактылуу кыла аласың. Бактылуу адамдар сени курчайт. А өзүң несчастная болуп турган болсоң, значит, ошонун эле отражениясы, ошонун эле чагылышы сенин жолдошуң. Сенин жолдошуң да. Демек, ошол маалда мен жок болгом. Мындайча айтканда, мен да жолдошумдун жашоосуна кирип кеткем. Потеря деп коет го. Анан ошондон баштап анан кайра потеря болуп калдым деп. Потеря болгон менен чыныгы мен өзүмдүн ким экендигин элден угуу эмес, өзүмдүн ичимдеги нерсени таптым да. Тапканда эмне учун табасың да, бир жиптин учун табасың. Ал жип менен кете бересиң. Канчалык ичкери киргенсен, ошончо кызыктуу нерселер бар сенин ичиңде. Ар бир адамдын ичинде ошондой. Демек, кризис алып келди десем болот өзүн издөөгө. Адамдын ичинде бир канча адам жашайт дейт эмеспи? Мындай бир эле адам, ошол эле бир адам эмес да, анын ичинде бир канча түрү бар депчи. Сизде канча барчына жашайт? Менде канча. Өзүңүзгө кайсы барчына көбүрөөк жагат? Мага мисалы кандай десем, антип айтууга болбойт. Ойлор жашайт да, установкалар жашайт. Чоң энемдин установкасы кирип калган.
өзүмдүн апамдын установкасы кирип калган, ошондой эле жакшы көргөн эжекемдин установкасы да кирип калган, и ошондой эле жаман көргөн адамдардын деле установкалары мага кирип калган. Возможно, биз ошол ишенимдерди, установкаларды көп адамдар деп ойлойбуз. Подсознательно сага билинбей эле ошол ролдо ойноп кете бересиң кээдечи, өзүң билбейсиң. Өзүң вроде жакшы эле окугансың, чокугансың, интеллектуалдык деңгээлиң бийик, жакшы сүйлөп кетип атып эле анан оштукча сүйлөп баштайсың да. Анткени менде оштуктар менен да жашадым да, ошто жашадык да, биз ошто жашадык. Негизи мен филологияда аябай адабий тилди жакшы сүйлөп болчумун, анан кийин 6 жыл ошто жашадым. Ошто ошончо окружение менен жашаганда баары влиять этет да. Ал деле иштеп кете берет кээде. Ошондо мен эмне болом? Адабий тилдеги мугалим дагы болом, и оштук дагы болом да. Ошондо анан адамдар менин ичимде көп адам деп ойлоп алышат. На самом деле андай деле эмес. Суроого толук жооп бербей калдым. Мага кайсыл барчынай жагат? Мага унчукпаган барчынай жагат. Жакшы. Анан ушул күйөөңүзгө турмушка чыгып жашап жатасыздар да, анан азыр чыныгы сүйүү чынында эле барбы? Айтасыңар да аны деп эле калбайм. Айтат го мындай, сен азыр кийин турмушка чыгып, күйөөң менен жашап, баары башында сүйүү болот, бирок 1-2 жылдан кийин көпчүлүк адамдардан угам, сүйүү деген түгүнөт, түшүнүүчүлүк болбосо эле же ортодогу бала болбосо, анда баары экиге ажырайт. Ошол ортодо бала же түшүнүү эле экөөнү кармап турат деген. Хорошо. Биздин истинная психология деген неме семинарыбыз, лекцияларыбыз бар. Ал жерде жакшы формула бар. Мен да үйрөндүм. Ошол формула менен жашаганды, ал жерде менден башка эч ким жок деген формула бар. Эгер мен өзүмдү сүйө турган болсом, анда мен баарын сүйө алам. Мен өзүмдү чексиз сүйө турган болсом, анда мен баарын чексиз сүйө алам. А эгер мен өзүмдү когда как каалагандай отношения кыла турган болсом, анда ошол эле отношенияны мен башка бирөөгө да кылам. Башка бирөө деген жок. Менин ички дүйнөмдө өзүм гана бармын. Демек жолдошум дагы мен өзүм, балам дагы мен өзүм. Чыныгы сүйүүнү сезип алгандан кийин ал нерсе ушунчалык бир аны чыныгы сүйүү сөз менен айтылбайт. Чыныгы сүйүүнү сезесиң. Ал сезимдер менен ошондой эле амал менен көргөзүлөт да. Ал ушунчалык таза, ушунчалык тынчтыкты сүйгөн, ушунчалык безусловная деп коет да, шартсыз. Аны эч ким өзгөртө албайт. Сен жолдошуңа болгон сүйүүнү сенин жолдошуң өзгөртө албайт. Анткени жолдошум өзүн жакшы билбеши мүмкүн, бирок анын ким экенин мен билем. Чыныгы өзүн сүйүү эмнеге барып такалат? Чыныгы өзүн сүйүү баардык нерсени мен жараткан үчүн кылып баштаганым да. Мен өзүм ким экенимди тааныганым да, мен ушундай принципти колдодум. Кылып аткан нерселердин баарын ага арнайм. Анткени мен өзүмдүкү эмесмин, аныкымын. Жаратуучу мени жаратты туурабы? Мен өзүмдү анын көзү менен карай баштадым. Анткени мен бала жараттым да, бала төрөдүм да. Бала төрөгөндө баламы сүйүп атам да. Ал ар нерсе кылды. Менин балдарым алдады убагында, хулиган болуп кетти, балдарды тоноп баштады, сабагын окубай койду, и бизге асылып баштады экенсиң деп, силер достаточно бизди карабайсыңар деп претензияларды коюп. Ошол учурда дагы мен баламы сүйгөнүмдү, миң жек көрүп урушкан учурда дагы мен баламды сүйгөнүмдү токтоткон жокмун го. Мен аркасынан кайра ага бак тилеп, ушундай болуп кетсе экен деп ага Кудайдан жардам сурадым, туурабы? Значит, мен баламы кандай сүйгөн болсом, ойлодум, жараткан дагы мени андан дагы ашык сүйөт. Ошонун көзү менен карай баштаганда мен өзүм кандай адам экендигимди түшүндүм. Значит, сиз деле ошондой адамсыз, менин жолдошум деле ошондой адам. Жолдошум өзүн билбеши мүмкүн, бирок жараткандын көзү менен мен жолдошумду карай турган болсом, ал жерде чексиз сүйүү жатат. И ошондой эле аны ким үчүн сүйөм? Ал үчүн сүйөм. Ал жараткандыгы үчүн сүйөм. Ошондо бул сүйүү эч качан өчпөйт, и сөз менен жеткирип бере албайсың. Мен истинная психологияны аябай терең изилдегенден кийин мен балдарымдын баары мага жаңы нерсени үйрөтүш үчүн келгендигин билдим. Менин балам мени тарбиялайт. Мага эмнени үйрөттү менин балам? Менин балам кек сактабайт. Мен андан аны үйрөндүм. Менин балам көпкө таарынбайт. Аны үйрөндүм.
менин балам таза, алдаса дагы аркасынан кайра туурасын айтып кое берет. Ошондой эле менин балам мен урушуп койсом дагы, аны анча мынча төпөчтөп койсом дагы мени келип кайра сүйө берет. Ошондой эле ал ачык айтат, жакшы көргөндүгүн, ыйлагысы келип аткандыгын бүт баарын ачык айтат. Апа, мен ыйлагым келип атат деп айтат. Мен ыйлаба, сен эркексиң десем, ыйлагым келип атса мен эмне кылайын, ыйлай берейинби деп кайра ошентет. Ошондой эле ал чексиз умтулат бир нерсеге. Ошондой эле анда жок деген түшүнүк жок менин балам. Мен мисал келтирип айтам да. Бир чоң экранды телевизорду кымбат алдык да. Алып келгенден 1-2 күндөн кийин пульт менен уруп атып аягын сындырып койду. Мындай жаракка кетип калды да. Аны мен өзүм коркотом да. Кымбат алдык да ал телефонду. Эмне кылдың, эми муну өлтүрдүң го дейсиз да бизчи. Эмне кылабыз эми деп ошентсем. Сынып калды, ошондо болбой калды дейт. Болбой калды, кара капкараңгы болуп көргөзбөй атат десем. Анда жаңысын алып келип алайлы дейт да. Мен чектебейт да ал. Мынча сом кетирди деп да ойлонбойт. Анын бул жагында миллионер да, бул жагында. И то же самое кызым. 7-классында айтат болчу, Кореяга окуганда аябай мечтать этет эле. Ал маалда мен 12 000 зарплатада иштейм. Даже 5-класс болсо керек. Анан кызым айтат эле, мен Кореяга окуйм, ушундай Корио деген университет бар экен. Именно атын да кошуп айтканда, Корио деген университет бар экен. Ушул жерде дизайнер ушундай боюнча. Хорошо, жакшы деп. Аны мен эмне кылып баштам, чоңоюп калдым да, акылыма кирип калды. Мен контракттарын эсептеп баштайм. Канча экен десем, 20 000 эле тегерегинде экен деп, долларчы деп атат. Ал түшүнбөйт да 20 000 доллар канча экен дегенчи. Бүгүнкү күндө менин кызым ошол университетте окуп атат. Кореяда. Кореяда. Ал мезгилде мен окута алам деп ойлогон эмесмин. Көрдүңбү, менин балдарым мага жашаганды үйрөтөт да, чектебегенди үйрөтөт. Менин балдарым мындай моменттен удовольствие алганды үйрөтөт, бакытты үйрөтөт. Бардык жерде менин балдарым тарбиячы экендигин мен көргөндөн кийин аларга карата менин сый урматым пайда болот. Мен аларды сыйлап аткандан кийин алар менен конфликт болбойт. Алардын тандоосуна мен ушунчалык таң калам. Анткени менин балдарым дүйнө окутат. Анан азыркы негизи мурун жаштарга көбүнчө чектөөлөр коюп келишкен го. Ошондон да бир аз чүнчүп калышкан. Бирок азыркы учурда жаштар кандай деп ойлойсуз? Азыр көпчүлүгүн байкап калдым да, оюн дароо айтып, эч кимден коркпой ушундай болушат да. Сиздин оюңузча кандай? Мен эми түшүнүп калдым да, ар бир адам ким экендигинчи. Ар бир адам жараткандын чоң сүйүү менен жараткан бул чыгармасы. Ага деген жараткандын планы бар. Мүмкүн ал бүгүн менин көзүм менен бузулуп аткандыр, же болбосо менин көзүм менен ичип аткандыр, же менин көзүм менен чегип аткандыр. Менин көзүмө ошол нерсе жаман көрүлүп аткандыр да, бирок ошол жерде сабак жатат. Ал бала ошол жерди барып көрөт, осознавать этет. Жаш деген сөздүн өзүн эле карасаңыздар, ал 1000 жолу өзгөрөт. Ошон үчүн жаштарды жаман жакшы деп айткандын өзү туура эмес. Болгону жаштарга эмне кылыш керек? Туура жол. Жок, ишеним бериш керек. Туура эмес деген дагы жол жок. Ишеним бериш керек. Сенин колуңан келет. Сен ушундай нерселерге татыктуусуң деп гана мен ишеним гана бере алам да. Мен не имею права аларды жакшы жаман дешке. Анткени, во-первых, ал Кудайдын заты, во-вторых, алардын келечеги алдыда. Анан сиз ушул жаатта көбүнчө көп китептерди окуйсузбу? Окучум аябай. Психология жаатында. Психология жаатында мурун аябай көп китеп окучум. Анан мындай мен туура ойлонгонду үйрөнүп алдым. Анан мен тиги изденүүчүлөргө айтам да, өзүңөр менен сүйлөшсөңөр депчи. Өзүңөр менен сүйлөшсөңөр деп. Өзүңдү тыңшап баштасаң, ичиңен көп нерсе чыгат да. Китепте жок нерселер чыгат. Бирок мага азыр ошол китеп кызыктуу. Өзүңдү тыңша деп ушинчет го, бирок эмнегедир ал нерсени кылыш кыйын да, айтып койгон мененчи. Анан биз кантип өзүбүздү тыңшайбыз? Мындай биздин дагы өзүбүздүн мисалы жакпаган жерлерибиз бар да, анан мен ушу жерим жакпайт, ушундай деп ыраазы болбойбуз го. Ошол нерсени кантип биз жөнгө салабыз? Ошону айтам да, өзүн тыңшаганга келгенге чейинки жол өзүн таануу деп аталат да. Мен эмне кылып башташым керек? Бүгүндөн баштап өзүңдү таануу менен алектенип башташым керек. Эми ал азыр доступно да, например, мен узун сабак өтпөйм элдерге окшоп. 10-15 сабак жок менде. Менде 3 лекция бар өзүн таануу боюнча, ошол жетет. Ошондой эле денени тыңшоо боюнча, өзүн угуу боюнча 6 лекция бар, ошол жетет.
3 жана 6 ушу менен эле мен эгер бышып жетилген адам болсо сразу түшүнүп, сразу өзү менен алектенип кете турган методдору бар. Бул туурасында мен азыр ушинтип ойлоп атам. Дүйнө жүзүндө канча психолог изилдеп атат бул нерсени. Дагы проще варианттары чыгат дегендей. Кыскача методдорунан айта кетсеңиз. Эң жакшы метод бул тынчтык. Өзүң менен өзүң жалгыз тоодо болобу, башка жерде болобу, ой аралаштырбай, акылды аралаштырбай, просто жөн эле дем алганыңы тыңшап эле жөн гана отуруп. Жөн эле отуруп көрсөңүз, тыныч, жалгыз эле эч нерсе ойлонбой. Анан эмне болуп баштайт? Акырын бир сезим ойгонуп баштайт. Анын сезимдериңди ой чечмелеп берет да. Кандай сезим экен деген. Ошол жерде анан сенин чыныгы жараткан бизге сезим аркылуу жүрөгүбүзгө сүйлөйт да. Ошол нерсени уга баштайсың. Бул нерсе аябай кайф да. Бизде биохакинг деген марафондо именно ошолор боюнча аракет алектенебиз. Бул денени угуу, денеде бүт бардык нерсе бар. Дене аябай акылман. Денеде бүт секреттер бар. Денеңи эле изучать этсең, мисалы, бир эле эфирде алчы денедеги акылмандуулук деген шок болосуң да. Например, элестетсеңер, менин ашказаным, мен мороженое жеймби, же кола ичемби, же болбосом жирный тамак жеймби, разница жок да. Мороженыдан канга айландырат аны микроэлементтерге айландырат, аны сууга айландырат, аны витаминдерге айландырат, аны сөөгө, булчуңуна, мээге ылайык нерселердин бүт бар жогун эмне кылат, ошол жерден бөлүп, сонун кылып жайгаштырат. И еще астатыгын дагы эмне кылат, организм чыгарат. Бул жерде эмне жатат? Акылга сыйбаган акылмандуулук жатат туурабы? Кара, менин денемде да. Элестет, сен өзүң денеңи изучать этип атып эле ушундай керемет сенин ичиңде бар экендигин билесиң. Ынанасың ал нерсе. Семинар курстарыңыз бар экен, анан аларга көбүнчө кайсы курактагы адамдар келет? Көбүнчө кыз келиндер келеби же? Курак чектелбейт, көбүнчө кыз келиндер келет. Жаштардан? Жаштар последнее время аябай жаштар көбөйдү. Алар өздөрүн ушу сиздин курста окуп, өздөрүн канча убакытта таап, өзүн жаратып, мен ушундай турбаймынбы деп тапкан учурлары? Өзүн таанууда убакыт маанилүү эмес. Өзүн таанууда главный мен ошол өзүн таануу багытына бурулганым. Багыт маанилүү. Мен ал багытка бурулгандан кийин ал жол өзү алып барат мени. Бир күн болсо бир күн баары бир эмне болот, алып барат. Таануу кызыктуу. Таануу бул процессте таануу кызыктуу. А мен өзүм тапканда ким экенимди түшүнгөндө уже жашоонун кызыгы кетет го. Таануу кызыктуу да. Таануу жаратуу. Жашоо токтоп калат, мен өзүм конкретно тааныгандан кийин, анткени бул жашоо жалган да. Жалган жашоодо эмне кылам дейм дагы, анан кетип калам булуттарга. Олуя болуп. Жалган жашоо деп калдыңыз, анан өлүмдү эстегенде кандай сезимдер келет? Өлүмдү эстегенде эч кандай сезим келбейт. Мурун кандай сезимдер келчү, азыр кандай? Мурун өлүм жөнүндө ойлобойт эле болчумун, бирок мен өзүмдүн жашоомдо өзүм чоң ата, чоң энем, анан бир туугандар 5-6 киши бир үйдө каза болгондон кийин мен өлүм мындай эле нерсе болуп калды мага, даже ыйлабайм. Мисалы азыр тажыяга барсам же башкага барсам мен ыйлабайм, анткени уже мен түшүндүм. Түбөлүк өзүнүн үйүнө кетти. Бул нерсени мен каалаймбы, каалабайм, жараткандын өзүнүн убакыт сааты бар. Ошол күнү бир нерсени себеп кылат, алып кетет. Ага мен против чыга албайм. Ага кайгырыштын деле кереги жок. Психологияны изилдей турган болсок, баягы клинический смерть деп коет. Өлүп тирилген адамдардын баары, баягы 5 минутага өлүп тирилген адамдардын көпчүлүгү бирки дүйнөгө кайткысы келбейт да кайра. Бирок айла жок, кайтып калышат. Анткени ал жак ушунчалык тынч, ушунчалык башкача экен деп ошентишет. Ойлонгон жокмун мен. Самый главный мен эмне кылышым керек азыр? Бул жөнүндө баягы притча бар. Конфуций дегенди билесиңер да, философ. Анан ал бир үңкүрдөгү олуяга адамдардын баары эле барат имиш да. Анан кийин бул кандай киши болду экен, элдин баары эле ошого барып атышат, бир барып сынап көрөйүнчү деп. Анан Конфуций дагы барат. Барса бир үңкүрдө эле жупуну кийинип алып эле отурат имиш. Анан олуя чыкчы берака. Кана сен ушунчалык кыйын боло турган болсоң айчы. Наркы дүйнөдө кандай жашоо бар десе, ал акырын спокойно туруп айтат имиш, өзүң Конфуцийсиң. Сага берилген өмүрдү жакшылап изилдеп атпай атып,
аркы дүйнөгө аркы дүйнөгө салган эмне бар, убактыңды коротуп. Андан көрө ушул дүйнөнү изилдей бер дейт имишти. Ошол сыңары ар биринин өзүнүн орду бар да, аны Кудай билет да, качан эмне керек экендигин. Мага азыркы жарык жашоону бердиби, анда мен жарык жашоо менен жыргап, рахат алып, жаркырата жашап. жаркырата ошону жашашым керек. Анан аркы дүйнөдө дагы бир кеп боло берем, Кудайдын айтканы. Күндө эмне менен алек болосуз? Көбүнчө ушул психология тарабында адамдар менен жолугушуп семинарларда болосузбу? Ооба, менин күнүм аябай насыщенный, аябай график плотный, чындап эле. Кээде өзүмө өзүм боороройм. Ушул тапта мен өзүмө аябай күнөөлөп атам. Но күнөөлөөгө не имею права. Бирок, значит, жараткандын планы боюнча ушундай болуш керек болчу. Бирок канча күндөн бери мен мындай конкретно плотно эс ала элекмин, 2-3 күндүк эс алуу болуш керек да, иштеди элечи. Мен канчалык өзүм менен жалгыз тынч болуп эс алган сайын ошончолук бир нерселер чыга баштайт да бул жакка. Ошондой нерсе болуш керек болчу. Кара, өзүм мен 20-сына чейин пландаган болчумун, дагы силер чакырдыңар, дагы бир нерсе болду, ушинтип атам. Негизи ушул жашоону мурун мен өзүм каалагам. Мээ ушундай нерсе мен каалаган нерсеми гана берет да, каалабаган нерсеми бербейт. Ушул жашоону неосознанный учурда мен каалагам. Ушундай болуп жаткам да мен дагы иш издеп 1,5 ай бирде университетке кирер алдында телевидениядан чыгып 1,5 ай үйдө жатып калганым да. Кудай мага ушундай бир жашоо бер, тим эле бекер отурганга колум бошобосун деп өзүм тиленет болчумун. Кечээ мынтип отурсам өзүм тиленген экем го деп коем да, анан эми кайра өзгөртсөм болот го ал запросто. Эми азыр өзгөртүп баштадым. Андан да башка жана кичинекей кезибизде өзүнчө бир барактарды ачып жазып калган учурларыңыз болгонбу? Ошол каалоолор депчи. Ошондой болгон. Ошолордун баардыгы орундалдыбы? Эми кандай десем, каалоолор мындай. Каалоолор дегенде кандай? Чынында орундалабы каалоолор? Эмнеге орундалбайт? Еще как орундалат да. Ооба, эмнени ойлоп мен аябай фокусумду коюп самаган болсом, ошол нерселердин бүт баардыгы орундалып эле келе жатат. Бирок сен канчалык жашооң өткөн сайын, канчалык сен жашоого болгон көз карашың өзгөргөн сайын, сен каалоо ниеттериң дагы өзгөрө баштайт. Кээде менин жашоомдо азыр мага жакпаган нерсе болушу мүмкүн. Мен ошону неосознанный кезде өзүм каалагам да. А мен эмне кылам? Бул нерсе ушундай турбайбы? Азыр башкача экен да деп туруп, ой Кудай мени кечир. Бул жерде мен уже бул нерсе мени уже канааттандырбайт. Мен мындай нерсе кылышым керек деп баштаганымда уже аяка бурулуп баштайт намерение. Ниет ал жака бурулуп баштайт. Ниет, каалоо бүт бар жогу 100% орундалат. Даже үтүр точкасынан бери орундалат. Сиз ушул көпчүлүк адамдар сизге кайрылышат, эми менде ушундай болуп жатат, ушундай депчи. Алардын ар биринин ушундай маселесин угуп отуруп, чарчап, ушундай болбойсузбу? Аларга кошо, алар менен кошо кыжалат болуп, же буга көнүп деле алгансызбы? Эми мурда академический педагог психолог учурунда менде ошондой болуп болчу. Мындай истинный психолог дегенде кандай? Анын формулалары бар да, оңой элечи. Алардын бүт баарын билип, бүт баарын адамдардын ким экендигин түшүнүп калгандан кийин, же болбосо то есть өзүмдүн ким экендигимди түшүнүп калгандан кийин, ал нерсе билген, качан сен билип түшүнгөндө сага баардыгы оңой болот. Проблемалардын баары проблема эмес. Мен проблемасын чечпейм адамдардын. Мен болгону ошого болгон көз карашын эле жакшы жагы бар го. Ошону эле көрсөтүп коем. Пайдасын айтып. Пайдасын эле айтып коем, и все болду. Оңой да тура бир нерсенин пайда жагын айтып берип коюш элдерге. Дагы эмнелерди өзүңүз мындай жакшы көрүп, хобби катары эмне менен алектенесиз? Мен акыркы мезгилдерде бул деле мен мурун суранган экем. TED деген неме болот. Конференция болот дүйнө жүзү боюнча. Ал жерге 73 жаштагы бир аял чыгып ступать этет да. Ал 50 жашында өзү бүт баарын таштап атып, врач экен өзү. Бүт баарын таштап атып, 50 жашында өзү менен алектенип баштаптыр. Себеби врач болгон менен, укмуш болгон менен, жакшы окуган менен сүйүүдө, бала чакасы менен эме таппай калыптыр да, бакыт таппай калыптыр. Анан бир нерсе что-то не так деп туруп эле 50 жашында баарын таштап атып, анан кийин мен на самом деле врач болбосом ким болмокмун деп өзүнө суроо берип, өзүн аябай копать этип отуруп, анан модель болгусу келчү да алчы. Модель болоюн десе уже 50 жашы. И еще неме фигурасы ага не позволяет да.
анан 50 жаштан баштап ал йога менен заниматься этип баштайт. Анан кийин күнүнө 10 километрден басып баштайт. Анан только өзү менен заниматься этип баштайт. Азыр ал 70 канча жашта. Дүйнөдөгү мировой журналдарга контракттары бар. Снимать этишет. Каарыган модель да. Анан ошону көрүп атып угуп атканда мен бул 50дөн баштаптыр. Мен 40тан баштап йога менен заниматься этем деп өзүнчө эле Кыргызстанда йога деген түшүнүк жок маалында мен ошону каалайт болчумун да. Анан ошого кызыгып изучать этип мындай тийди качты катышып жүрдүм. Андан кийин мен биохакингди изучать этип баштаганда дененин тынчоо боюнча, сүйүү боюнча электенип баштаганымда мен анын мындай родиналарына барып, мисалы Индия, Чыгыш, Тибет ошол жактарда бул нерсени аябай жакшы өздөштүргөн. Алардын барып чыныгы маанисин баягы көбү сурап атышпайбы, бул биздин динге туура келеби келбейби депчи. Ал ден соолук да алчы. Ал көнүгүү да, анын эмне зыяны бар? Бирок йоганы айтып калышат го, ушул мусулмандарга туура келбейт, болбойт депчи. Жок, йоганын индуизм деген анын өзүнүн илими башка, йог дегендер алар совсем башка. Алардын өзүнүн мындай ишенимдери бар, баягы мисалы эт жебейт, аны мыны дегенге окшогон өздөрүнүн баягы сыйына турган бир нерселери бар. Жок, алар эмес. Менин кызыкканым баягы дүйнө жүзү боюнча колдонушат го, растяжка сыяктуу да. Жөн эле денеңи растяжка кыласың, медитация кыласың, ал өзүңдүн денеңди тынчоого аябай жакшы жардам берет да. И ошондой эле эми көрүп атпаймынбы по факту, мен ушул нерсе менен 2-3 жылдан бери алектенип атабыз. Врачтар айыктыра албаган ооруларды айыктырып коюп атса, эмне дейсиң анан кийин? Кой дейсиң да, жинештирип тургула. Мага ден соолук керек деп туруп, анан кийин бул жагын баштайсың. Конечно, сонун мусулманчылыкта аябай сонун нерселер бар. Бирок эгер ушул йогага окшогон деле бир нерсеси болгондо мен бармак эмесмин ал жакка. Просто дүйнө болуп атпайбы, бул чексиз го. Мен эч ким запрет кыла албайт. Мен самый главный мен өзүмө бекеммин го, жаратканга болгон ишенимге бекеммин. Эгер мен бекем болсом, жараткан менен чындап жараткан бар экенине ишене турган болсом, мени коргошуна ишене турган болсом, мен ага ишенем. Мен эч качан жолдон азгырбайт. Себеби ал коргойт мени. Ушуну менен биздин эфир соңуна келип жетти. Сиздер үчүн пайдалуу болду деп эсептейм. Анда эмесе сизден бир эркин микрофон болсун. Мен айтмакчымын, эми өзүңүздү сырттан же болбосо өнөрдөн же бизнестен издейм деген, өзүм ошол жактан табам деген деле туура, бирок татаал да. Өзүңдү таануу бул өзүн таанууга келип такалат. Ошон үчүн мен өзүңүздү таануу менен биринчи жашооңузду жаштарга өзүңүздү таануу менен баштаңыз демекчимин. Ошол кыска жол. Самый кыска жол. Рахмат силерге да. Иштериңизге келек каалайбыз. Рахмат балдарга да ыраазычылык. Анда эмесе кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.